Бул имарат Сиань шаарындагы конокторду тосуп алуучу жай. Гүлгө жана бак-дарактарга толо курчалган. Мындай даярдыктар жогорку даражалуу конокту тосуп алуу үчүн көрүлгөн. Дал ошол жерде бүгүн Кытай Эл Республикасынын төрагасы президент Садыр Жапаровду тосуп алды. Мындан ары эки мамлекеттин лидери адаттагыдай эле эстеликке сүрөткө түшүштү. Себеби бүгүн Кыргыз-Кытай алакасы дагы бир баскычка жогорулап жатат. Кытай Кыргызстандын эң негизги стратегиялык өнөктөштөрүнүн бири. Эки мамлекет саясий кызматташтыкты илгерилетүү менен бирге соода-экономикалык кызматташууну дагы да бекемдөөгө ынтызар. Тараптардын жалпы максаты Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы эки мамлекет үчүн пайдалуу болгон узак мөөнөттүү туруктуу мамилелерди чыңдоо жана колдоо экенин Кытайдын төрагасы баса белгиледи. Биргелешкен кызматташуунун негизги багыттары бул өз ара соода жүгүртүүнү арттыруу, соода-экономикалык кызматташтыктын программаларын ишке ашыруу, аймактар ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү, түз авиакаттамдарды көбөйтүү, тажрыйба алмашууларды бекемдөө саналат. Андыктан биз кызматташтыктын ушул форматындагы да бекемдешибиз керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай ымаласы туруктуу. Бул деген эки мамлекет ортосундагы экономикалык байланыштын бекемдигинен кабар берет. Мы ожидаем, что нынешний визит... Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай мамилелери эң жогорку деңгээлде экенин баса белгилейм. Эки мамлекет ортосунда эч кандай саясий пикир келишпестиктер, чечилбеген маселелер жок. Биз бири-бирибизге эң актуалдуу, абдан маанилүү маселелер боюнча колдоо көрсөтөбүз. Саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээли өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкта кеңейтүүгө жана өркүндөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин стратегиялык кызматташууну ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен декларацияга кол коюшту. Мындан сырткары эки тараптуу 20 макулдашууга жетишилди. Белгилей кетсек, Кытай менен Кыргызстанды эзелтеден бери улуу жибек жолунун алкагындагы карым-катыш бириктирип турат. Буга кошумча эки элдин ортосундагы достук жана кошуналык байланыштар азыркы кездеги Кыргыз-Кытай мамилелеринин бекем пайдубалы саналат. Кыргызстан менен Кытай ортосундагы соода-экономикалык, маданий гуманитардык болсун бардык тармактарда достук, ишеним жана өнөктөштүк мамилелер түзүлүп келет. Өз ара аракеттин аркасында мамлекеттер аралык кызматташтыктын бекем пайдубалы түптөлүүдө. Ал эми саясий байланыштын эң жогорку көрсөткүчү эң ириде эки өлкө ортосундагы ыраттуу жана туруктуу өнүгүүнү камсыздап жатат. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Кытай.